Аты-жөнім Айдаралиев Базарбай Бурханбекович. Қаныбектен досы ұлым туылғаны. Ушул Қаныбек Осмоналиев баягы Садыр Жапаровду колдоо митингде туура эмес ак үйгө басып кирүү боюнча деп жала жаап кармалганын билесиздер. Ал митингде Қаныбек Осмоналиев эч кандай чакыруу жасаган да эмес, айткан да эмес. Эми аны эл журт баарыбыз көргөнбүз. Ушул жанагы укук коргоо органдарынын бир туура эмес кээ бир чоңдорго жагынуу маселесин карап, ушундай кармап түрмөгө алып кирип отурат. Эми биз бул Қаныбек Осмоналиев жөнөкөй мугалим, окумуштуу, көрүнүктүү физик, түшүнүктүү Кыргызстанга белгилүү адамдардан бири эле. Бул киши чоң саясатчы эмес. Анан эч кандай бирөөнү жамандабаса, бийликке жаман сөз айтпаса, Садыр Жапаровду чыгарып өтүш элдин талабын гана ошо митинг апарып койсо, ошондуктан отурса бул туура эмес. Урматтуу журналисттер, мына сиздер өзүңүздөр билесиздер, бул биздин саясатчылардын эң бир туура эмес жагы болуп отурат. Азыркы мезгилде Қаныбек Осмоналиевди сураган деле киши жок экен. Эч ким даже тергөө да жүрбөй атат дейт. Жөн гана камап, ушу кыйнап отурат. Мына бир канча ооруларды көтөрө албай отурат азыр. Мына кече скорый келсе, СМБнын балдары нормально, жакшы деп коюп кетирип жүрүптүр да. Ошон үчүн эми мен айтар элем, ушу укук коргоо органдарына ар бир адамдын башына ар кандай нерсе келет, ушул туура адамды басмырлабай, адамга туура мамиле жасаса, бул президенттин жагынам деп эле ар бир адамды ушинтип кордой берсе, бул туура эмес болуп калат деп эсептейм. Ошон үчүн мына массалык маалымат каражаттары билип койсун деп атабыз. Ушул эртең Қаныбек Осмоналиевдин өмүрүнө коркунуч келе турган болсо, ушул бийликтин, укук коргоо органдарынын гана күнөөсү менен ооруп калганы деп эсептейбиз. Ошон үчүн биз мына замандаштары келип олтурабыз. Канча деген тууган урууга переживать этип атат, ушундай болуп калыптыр деп. Ошолордун атынан. Ошон үчүн мына ошол митингди көргөн, ошол Бишкекте катышкан адамдар келип олтурат. Түнөбекке Қаныбектин илгертен берки ооруларын билген киши келип олтурат. Азыр ушу кишилер өздөрүнүн көз караштарын айтат. Ошону укук коргоо органдарына маалымат катары жеткизип койсоңор деп, анан ушул акыбеске келип отурабыз. Ар түрдүү мамлекетте, ар түрдүү формасында болуп аткан чоң маселе болуп атат. Мен өзүм Ажи Маматов Тыныбек, медицина илимдеринин кандидатымын. Кесибим боюнча кардиолог, көп жыл бою ошо медицина боюнча сабак берип, жалпы ички органдардын мындайча айтканда терең түшүнүктөрү бар кишимин да. Институт кардиологияда 12 жыл реанимацияда иштегенмин, ал жерде заведующий болгом, ошол жерден илим жактагам. Қаныбекти мен аябай жакшы билем. Канча чогуу жүрүп, ал министр болгон учурда да, депутат болгон учурда да, башка кызматтарда жүргөндө дагы бир жолу да уккан эмесмин. Бийликтин адресине туура эмес бир киши, бир өкүлү турмак, жалпы бийликке дагы өзүнүн ушундай тескери оюн айткан эмес. Азыркы болуп аткан окуяда ал модератор. Мындайча айтканда өзүңөр жакшы билесиңер, тамада
эми бир ресторанда той берип, андайын ал жерде натравление болсо, тамадан алып барып туруп күнөөлөгөндөй иш болуп атат да. Эч кандай чакырыкты жасай турган ой турмак, мында вообще эмеси жок. Билим жана турмуш деген алып барып көпчүлүгүңүздөр, сиздер деле көрсөңүздөр керек, биринчи Кыргызстандын биринчи каналынан. Ошо илимге тиешеси бар белгилүү кишилер унутулуп келатат. Наукага, билимге болгон көңүл бөлүнбөй калбадыбы? Дүйнөлүккө белгилүү илимпоздордун ошолордун иштерин ачыкка чыгарып, ошолорду элге жеткизип, ошолорго кандайдыр бир жаштарды илимге кызыктырып, илими жок өнүгүү болбойт, анда бир башка бирөөлөр ачса ошону карап отура беребиз. Эми бул чоң мамлекеттердин орусу боюнча ал ошо модератор болгонго чейин эле дайым ошол биздин клинической больницы управления делами президента при правительстве Кыргызской республики деп турат. Ошол жерден барып дайым текшерилип, дайым наблюдениеде жүргөн. Муну 4-5 оорусу бар. Ошол оорулардын бардыгын өзүңөр билесиңер, бир эле врач көрүп, андайын тыянак чыгарганда болбойт. Себеби дегенде ар түрдүү оору. Жок дегенде 5-6 врач көрүш керек. Ар кимиси өзүнчө дагы эмес, себеби дегенде бардыгы консилиум деген түшүнүк бар. Бир мезгилде 5-6 врач көрүп, андайын өздөрү чогулуп отуруп, ден соолукка зыян келбей турган консилиумдун решениясын чыгарып бериш керек. Бул жерде сөзсүз түрдө кардиолог болуш керек, жүрөгү ооруйт экен. Бардыгы жазылып турат. Кардиохирург керек. Себеби дегенде стенокардия напряжение, силер өзүңөр деле күлдүрөсүңөр. Убагында жүрөгү дарыланбай калыптыр деп. Стентирование коебу, коронарография деп коет, ошону текшерип, состояниясы кандай. Постинфарктный кардиосклероз, то есть инфаркт переносит эткен ал, мурун эле. Гипертоническая болезнь 3-чү стадиясындагы. Очень высокого риска осложнения. В любой момент гипертонический криз, инсульт болушу мүмкүн, повторный инфаркт болушу мүмкүн. А СМБнын терапевти болсо, анысын уже 2-ге түшүрүп коет. Жалгыз өзү көрөт терапевт. Бардык нерсени билгенге болбойт. Мен ошол СМБнын терапевтине айтат элем, эми сен иштеген ишиңе жараша терең билим мүмкүн кереги жоктур. А бирок Гиппократтын антында жазылган. Врач билбеген жерин сураш керек. Билгенин жашырбай айтып бериш керек. То есть кесип боюнча ооруган киши номер 1 болуш керек. Врачтар үчүн министриби, башкасыбы, главный врачтар, алар условия түзүп бериш керек. Осмоналиевдин жанында билесиздер, Садыр Жапаровдун бул элдик штаб болгон үчүн, ал штаб ар дайым эл үчүн ачык болгон. Ал жерге эч кандай жашыруун, баягындай бир чогулуштарда өткөн эмес, ар дайым эшиги ачык болуп, бизге келген адамдардын баары жок эле келип аткан. Ал жерде башка партиянын дагы сторонниктери келип аткан, жөнөкөй карапайым калк дагы келип аткан. Ар бир өзүңүздөр билгендей 2 ай башта айтылган, мындай логикага да жатпайт да, эгерде чындыгында бийликти басып алам деген адам болгон болсо, ал 2 ай мурун айтып, даярланып, андай ишке бармак эмес. Аны күч органдары жана бийлик аны аябай жакшы билишет. Тем более Каник Осмоналиев 70-ке жашы жетип калган биздин Кыргыздын чыган профессору болгондон кийин, мен ойлойм, азыркы бийлик Кыргыз элинин мындай профессор кишиси өзү каржылап, ден соолугун каратып, өзү ден соолугу эмес, ар бир ишине көзөмөлдөп, азыркы биздин урпактар үчүн билимин алып, биздин кичинекей урпактарга бергенге ушундай бир аракет иштерди жасаш керек болчу. Себеби Каник Осмоналиев менен мен бир нече жолу сүйлөшүп, бет маңдай отуруп сүйлөшкөндө айтып атпайбы? Мен 70-ке жашым жакындап калды деди. Эми көп эле нерсени көрдүм, бийликте дагы болуп көрдүм деди, бийликтин дагы мага азыр кызык эмес. Ушундай эл колдоп аткан, 6 миллион эл колдоп аткан Жапаровдай ушундай чыган уулдарыбызга мен ак сөзүмдү, оң сөзүмдү айтпасам, анда менин аксакалдык тазымды аткарбай кеттим деген мойнумдагы нерсе калат деп мага айтканда ушул сөздү.
Бул ушул боюнча гана багы 10 миң адам чыкпады ал жердечи. Күч органдары 500-800 айтып атат. Бирок чындыгында 10 миңге жакын адам чыккан ал жерге. Ошончо адамдын башын мен эми как модератор алып баруучу катары гана алып барганда, ал жерде эч кандай бийликти басып алуу жөнүндө, башка жөнүндө сөз болгон эмес. Азыркыга чейин сот отурумдарына мен барып катышып атам. Каныбек Осмоналиев менен бир аз пикир алышканга дагы кичине убакыт болуп атат. Ден соолугу аябай начар, сахары аябай постоянно баганы калыштетип турат, ден соолугу жүрөгү ооруп атат, дары дармектерин алып барып берип атышат. Мен ойлойм, азыркы учурда эгерде бул кишини ден соолугуна доо кетирип, эми ачыгын эле айтканда 70-ке жакындап калды. Эгерде бул кишинин өмүрү өтүп кете турган болсо, анда кыргыз бийлигиндеги болгон эң чоң трагедия деп эсептейм. Ошол себептен урматтуу Сооронбай Шарипович, азыркы бийлик өкүлдөрү, сиздердин шалакылыгыңыздар кечеги болуп аткан мына Москвадагы өткөн парадта дагы билинди. Сиздердин президентке кылган мамилеңиздер. Бул дагы шалакылык. Азыркы Каныбек Осмоналиевке жасап аткандагы мамилеңиздер шалакылык деп эсептейм. Ошондуктан тезинен азыркы мына врачтар айтып аткан күчтүү врачтарды чакырып, адамдык жана инсандык өзүңүздөрдүн немеңиздерди колдонуп консилиум жасап деп атат. Ден соолугун жакшылап карап бериңиздерди суранам. Азыркы учурда мына COVID-19 болгонуна байланыштуу чет өлкөгө эч кандай адамдар чыкпай жатат. Чек арадан чыгууга мүмкүн эмес. Бул кишини үй камагына чыгарса дагы болот болчу. Тем более 2-марттан кийин болуп атат бул нерсенин бар жогу. Мындай оорукчан адамдын ден соолугу багындай 5 мал тамагы менен өзүнүн таза абага чыгуусу менен каралыш керек болчу да. Биз ошону суранабыз. Мекенчилдер, себеби мекенчилдер деп ошол Садыр Жапаровдун сторонниктери ошол колдоочуларды колдоп барган аксакал катары биз дагы ар дайым бул кишинин азаттыкка акталып чыгуусун биз талап кылабыз. Журналисттер, мен дагы жумуштар менен келип калдым, случайно досумду көрүп, Каныбек Осмоналиевди жакшы тааныйбыз, анын ким экенин билебиз. Анан Шоповдо жашайм мен, Сокулукта. Ошол 2-март күнү как раз ошол баягы Садыр Жапаровду коргоо боюнча элдин баары жыйналып, ошол жерде митинг болуп атканда поневоле биз дагы интерес болуп калды, көргүм келет экен, эмне болуп атат бул жерде, кандай депчи. Анан басып чыгып, ансырактан карап турганбыз эми. Баягы ал жерде түрдүү кишилер болду, 3-чү топтун кишилери болду. Каныбек Осмоналиев безилдеп сүйлөп, бул жерде 3-чү күчтөрдүн адамдары топтолуп алып туруп, ауйду басабыз деген сөздөр менен аракет кылып калышы мүмкүн. Мына Садыр Жапаров өзү зону кылып чалып атат деп, Садыр Жапаровдун өзүнүн бир тууган агасы болду ал жерде. Бийликке карата бир жаман сөз сүйлөгөнүн биз укпадык. Ал жерде жаман сөз болгон жок. Эми ушунча жашка келип пайгамбар жашынан өтүп калган киши бийликке давай төңкөрүш кылабыз, ак үйдү басып алабыз, Сооронбайды бүгүн жоготобуз деген сөз болгон болсо анда билбейм. Эми азыркы бийликтин камчысын чапкан биздин орган адамдарына таң каласыз. Биз да иштегенбиз кезинде. Мына генерал Абдрахмановдун колунда иштедик, полковник Мамбетахуновдун колунда иштедик, начальник УД болуп турганда Уголовроскада иштедим мен. Анан ошолорду көрүп туруп таң каласың да, бүт бардыгы келип ошол жерде жаздырып дегендей карап, бүт тегерек деп жүрүштү да ошол жердечи. Анан Каныбек Осмоналиев эгерде ушинтип эле антерминтен деген болсо, айыбы болсо да разговор. Андай деп вообще сөз болгон жок, тарайлы деди балдарды. Эми Каныбек жалгыз киши экен, аны уккан адам болгон жок. Себеби 3-чү күчтөр жанагы 3-чү эме жанагы алар деген жок, биз аны укпайбыз, биз басып алабыз, биз бара койчу кишибиз деп ынтылгандар көп болду. Аны биз кулагыбыз менен угуп, көзүбүз менен көрүп ошол жерде турдук. Акыры эч колунан келмегенде акыры айтты, балдар деди, болбойт деп. Агасы да безилдеп атты. Анан эми жаздырып, билип, угуп, бүт баарын билип тургандан кийин, анан Каныбекти келип алып, айыпка жыгып барып камап коюштун өзү туура эмес деп ойлойм. Эми бул жерде карабайсыздар мен ошол анан эми акыры күчү жетпей калганда кетет да, кетпей калса ушул жерде жатып калсын.
барса үйден армаға тұралып кетішті да жаға салыптыр. Аны уып атабыз, Кыргызстан жараны катар.